Фарида Карбосова, жаныбызда ар дайым жакшы адамдар көп болсун. Кыргыз эстрадасынын баарына белгилүү ырчысы Фарида Карбосова күйөрмандарына убакытты канткенде пайдалуу өткөрүү керектиги жөнүндө өзүнүн оюн бөлүштү. Адамдардын кемчилигин же башкасын сөз кылып убакытты пайдасыз өткөргөндөн көрө жакшы адам менен жакшы нерселерди сүйлөшкүм келет. Кемчиликсиз бир гана жараткан экенин жакшы билем. Демек сенде да менде да сөзсүз бир кемчилик бар. Асмандан түшкөн периштеде эч ким жок. Жаныбызда ар дайым жакшы адамдар көп болсун деп билдирди РЧ. Булак аргумент KG. Айсулуу Тунубекова Белекке берилген унаасын көрсөттү. Ноябрь айында Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген комунун башкы директору Болот Абилдаев кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тунубековага Toyota унаасын белек кылган эле. Бул кубанычтуу кабарды Тыныбекова бүгүн өзү социалдык баракчасына маалымдап, жана жаңы берилген унаасын сүрөтүн жүктөдү. Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген комунун башкы директору Болот Абилдаевке 2019-жылы чыгарылган Toyota маркасындагы белекке берилген унаа үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздин көңүл бурганыңызга жана белегиңизге рахмат, ийгиликтерди жана гүлдөп өнүгүүнү каалайм, деп билдирди балбан кыз. Буга чейин Айсулуу Тунубековага Бишкектен 3 бөлмөлүү батир белек кылышкан деп Заман KG жазып чыккан. Булак аргумент KG. Музейде уюштурулган Феминаленин куратору Айгүл Карабалинаны түндө сабап кетишти. Бишкектеги Кооператив атындагы музейде өткөн Феминаленин куратору Айгүл Карабалинага түндө кол салуу болду. Бул тууралуу ал өзү Facebooктагы баракчасына бүгүн жарыялады. Анын айтымында түндө анын үйүнүн жанынан белгисиз эки эркек ага кол салган. Анын баш мээси чайкалып, көзү көгөргөн. Аны аябай коркутушкан. Ал аябай коркуп калганынан жана баласына коркунучка алып келбей, эртерээк Бишкек шаарынан чыгып кетүүнү каалаганын жазган. Эске сала кетсек, 27 ноябрда Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде Феминале башталып, 2016-жылы Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналган. 2 декабрда Маданият министри Азамат Жаманкуловдун буйругу менен убактылуу токтотулган жана аталган музейдин жетекчиси Мира Жаңгарчиева кызматынан бошотулган. Ал иш-чарадагы жат көрүнүштөргө каршы акцияны 2 декабрда Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдында уюштурулган. Аларды министр кабыл алып, талаптарын угуп, өз пикирин билдирип, бул боюнча жумушчу топ түзүлүп, текшерилери жана убактылуу токтотууларын билдирген. Эртеси 3 декабрда министр музейде жат көрүнүшү жок Феминале унууланарын айткан. Булак Кыргыз Today KG. Бекборбиев апам жаакка чапкан. Белгилүү ырчы Бекборбиев Lady KG сайтына берген интервьюсунда апасы жөнүндө айтып берди. Энеңиздин токмогу эсиңиздеби? Караныңдан кагылайын апакем, сенин жытың, сенин жыпарың айыкпаган далай дартка даба экен. Бала кезде тентек элем го, акылына асат кирбей жүрчү кулакка, ар бир сөзүн көрсө бал экен. Кагылайын алтын апакем, адам болдум, тал чыбыгың дар экен деп Бекборбиев ырдаганда эненин бала кездеги токмогун сагынбаган жан болбостур. Энесинин колу тийген күндөрдү эсетип, каармандарыбызды балалыгына жетелеп бардык. Апам өзү боорукер, ыйлакчан. Мектепте мугалим болуп иштеди. Дайыма көзөмөлүндө болгонуна карабай, далай беймаза кылды. 3-классында классташымды сабап ыйлатып койдум. Экөөбүздүн тең апабыз мектепке мугалим экен. Ал даттанып апасын ээрчитип келип, анын апасы менен апам турушуп кирди. Ошондо апам мени жаакка чапкан эсинде калыптыр. Мүнөзүмдө бейбаштык бар болгондуктан андан кийин деле токтолуп калган жокмун. Директордун кабинетинде дала жолу башка жерге салып турган күндөрүм өттү. Апам мени менен кошо тил угаар эле. Кечинде келгенде атам айтат, анан разборкалар ошондо башталчу деп билдирди РЧ. Булак аргумент KG.